Жыл сайын депутаттар менен өткөн жылда аткарылган иштер, келечектеги пландарды талкуулоону салтка айланткан министрлер кабинети бул жылы адегенде аткарган иштерин практика жүзүндө көрсөтүү үчүн эл өкүлдөрүнө бюджеттин эсебинен ар бир тармакка алынган техникаларын көргөзгөн соң жыйын парламенттин залында улантылды. Бюджеттин өсүү темпи, экономикалык алга жылуулар, өлкөнүн аймагында курулуп жаткан социалдык объектилер, ар бир тармакта кандай өзгөрүүлөр бар экенин ирети менен айткан Акылбек Жапаров эл үчүн муктаждыгы жогору жарандарга курулуп жаткан ипотекалык үйлөр тууралуу да токтолду. ГИКтин уставдык капиталы 26,2 миллиард сомго чейин жеткирдик. 2025 жылга 12 миллиард сом каралды. Алдыңкы 3 жылда ГИКке 29 миллиард сом берилет. Бирок бул акча кайра кайтып келчү каражаттары. ГИКтин активтери ошончого көбөйөт. Өлкөдө 40.035 квартира бүгүнкү күндө салынып жатат. Ага 170 миллиард сом керек. Бирок биз ГИКтин капиталын 100 миллиард сомго жеткирсек, калганы кайра кайтып келчү каражаттардын эсебинен өзү менен өзү салынып кете берет. Маалым болгондой, бүгүнкү күндө Бишкекте 17.255, Жалал-Абадта 6.996, Ысык Көлдө 5.115, Нарында 433, Таласта 290, Ош облусунда 5.674, Баткенде 4.272 баатыр курулууда. Бул баатырлер 3-4 жылдын ичинде салынып бүтөт. Учурда кезекте 38.000 адам бар. Ошондой эле Жапаров өз сөзүндө өлкөдө көйгөйлүү болгон турак жайларды документтештирүү боюнча 91.000ден ашык адамга кызыл китеп, техпаспорт берилгенин да билдирип, шаарларды өнүктүрүүгө ири суммадагы каражаттар бөлүнүп жатканын айтты. Өлкөнүн чар тарабында курулушу ишке ашып жаткан унаа жолдору, темир жол куруу, өнөр жай, туризм, дүйнөлүк рынокко чыгуу пландары боюнча ар бирине токтолгон аткаруу бийлигинин башчысы 2023-2024 жылдагы авиация тармагындагы абал, аймактардагы аэропорттордун оңдолушунда көңүл сыртында калтырган жок. Кербен, Каракол, Талас, Нарын жана Казарман аймактык аэропорттору толугу менен оңдолуп, четинен колдонууга берилип жатат. Жалал-Абадта жаңы эл аралык аэропортту куруу боюнча иш-чаралар кызуу жүрүүдө. Манас аэропорту эгерде 2019 жылы пандемияга тейин кирешеси 2 миллиард сомду түшсө, 2023 жылы 6 миллиард сомдон ашты. Акылбек Жапаров өз баяндамасында энергетикадагы жылыштар менен спорт тармагына өзгөчө көңүл буруу, курулуп жаткан спорт объектилер, ошондой эле коррупция менен аеосуз күрөш, андан түшкөн кирешелерди да белгиледи. Коррупция демекчи буга чейин 3 берене менен кармалган, бажыдан кымтыган кирешелери ачыкталган Райымбек Матраимовдун абактан бошотулушу коомчулукта бүдөмүк ой жараткандыктан эл өкүлү Балбак Төлөбаев жыйында бул маселенин төркүнүнө кызыкты. Коомчулукта Райым Матраимов чыгып кетти. Эмнеге чыгып кетти? Бюджетке бир нерсе төлөдүбү? Кыргыз бюджетине кошумча коштубу? Же ушундай эле боло береби? Деген бир көйгөй жаралып атат да. Сиз эмне дейт элеңиз ушул боюнча? 8 ай тергедик. 8 ай тергедик. 2 күн алдын чыгардык. Райым Матраимов бюджетке, Кыргыз мамлекетинин бюджетине 200 миллион доллар акча төлөп, анан чыкты. Бул акыркысында. Буга чейинкисинде почти 2,5 миллиард төлөгөн. Ошону менен 19,5 миллиард сом акчаны Райым Матраимов төлөдү. Өлкөдө коопсуздукту, тартипти сактоодо өз милдетин аткарган милиция кызматкерлеринин турак жайларынын ижара акылары тууралуу депутат Сүйүнбек Өмүрзаков сөз козгоду. Өзгөчө кызмат учурунда кырсыкка учураган күч тармагынын кызматкерлерине бөлүнгөн каражат колдоолор өтө аз. Анткени алардын дары дармегине көп учурда жетпей калат. Кызмат учурунда оор жаракат алган укук коргоо кызматкерлеринин абалдары бүгүн көбүнүкү оор болуп атат да. Алар өз милдеттерин аткарып, мамлекет үчүн, эл үчүн чек арада акыркы жылдар баткен окуясы болду кандуу. Бир канча биздин аскер кызматчылар, коргондору ушул жаракат алды. Алар бүгүнкү күндө 20 000 сом пособие алат экен. Эми биринчи күндөр абдан жакшы жардам берилди мамлекет тарабынан. Бүгүнкү күндө жардам берилбей атат экен да. Ата энеси карайт экен, көбү коляскада экен. Ошону 100 000 сомго чыгарсаңыз абдан жакшы болот. Буюрса пенсияны баштадык. Под наем жилья бүт военнослужащийлер боюнча карайбыз. Бул сукпайок эмелердин эсебин чыгарайлычы. Жакшы азыр жанында информация жок экен. Бирок пенсияны баштадык эми. Анан эми закондор менен сиздерге да келебиз.
Буйруса ушул жуманын жекшембиси өлкөдө шайлоо өнөктүгү, бирок ага катышуу ниетин билдирип, талапкер болгондон баары эле таза жолдо жүрөт, ууруу кескиликтен алыс деп айтууга болбойт. Буга чейин да талапкерлерди кылдат кароо боюнча УКМК төрагасы Баткенде эл менен жолугушууда айтканы бар. Эл өкүлү Нурланбек Азыгалиев шайлоодо ат салышып жаткан талапкерлер тууралуу суроого токтолду. 17 ноябрда жергиликтүү кеңештин эмеси болот, шайлоосу болот. Ушул шайлоого ОПГга каршы кандидаттар келбесин, таза шайлоочулар келсин деп ушул жаатта жакшы иштер кылындыбы? Шайлоодо ошол бараткан кандидаттарды текшердик, партияларды текшердик. Кандидаттардын арасынан республика боюнча регистрация болуп кетип аткан кандидаттардын арасынан бир 30дай кандидатты кайра кайтарып алдырттык. Себеби алардын уюшкан кылмыштуу топторго же болбосо мурда кийин жасалган кылмыштарга тиешеси бардыгы үчүн. Так, бүгүнкү күндө кетип аткан кандидаттардын арасында дагы болуп калышы мүмкүн. Эми баарын эле тазалап салдык 100% деп айтыш өтө кыйын экен. Бирок ошол эле мезгилде мамлекет тарабынан бардык шарттар түзүлдү. УКМК төрагасы бул иретте шайлоочулардын добуштарын сатып алуу аракети болуп келген фактылар катталганын айтып, эгерде саналуу күн аралыгында бул сыяктуу көрүнүш кайра кайталанса катуу чара көрүлөрүн эскертти. Элди таза шайлоого үндөө менен мамлекеттик кызматкерлерди кайсы бир партиянын кызыкчылыгын коргобоого чакырды. Жыйында сөз сүйлөгөн эл өкүлү Элдар Абакиров Чүй облусуна суу сактагычтарды куруу зарылдыгын билдирди. Бул өрөөнгө 4 суу сактагыч курса болоорун болжолдойт. Бизде миллион гектардын 500 000 гектары Чүй областында bir 4 çoğun su saktagıç керек экен да Акылбек Шымович. Гегети, Шамшы, Панфилов, ошол эмдиги жылы ошол суу сактагычтарга да акча бөлүп коюңуздар деген сураныш бар да. Панфилов районунан баштап Ак суу, Шамшы суу сактагычтар, Ысык Атада биз 4 суу сактагычты пландаштырып атабыз. Ал жерде 2 суу сактагыч тазаланып атат. Азыр мына техникалар келди. Сокулукта Кыргызстан боюнча өзү негизи биз азыр 100гө жакын точка аныктадык. Каерде суу сактагыч курганга болот. Ошонун көбүнчө Ош область, Баткен жана Чүй областында. Жерлерди кыдыруу учурунда калктын санын көбөйтүү, көп балалуу энелерди колдоо өңдүү саясат жүргүзүлүп, бийик тоолуу аймактардагы энелер үчүн мамлекет каражат берилери айтылып келет. Мындан улам депутат Нурбек Сыдыгалиев бул жагдай боюнча жол жобосун түшүндүрө кетүүнү белгиледи. Анткени коомчулукта көп балалуулар арасында ар кандай маалыматтар айтыла баштаптыр. Өткөндө Камчы Кудушаевдин нарынга барганда айтып калды эле, жана төрөлгөн балдар боюнча көп балалуу. Ошолордун жанагы айтып коесуздарбы? Бул деңиз деңгээлинен бийиктиги канча болгондо ошолор балдарга берилет. Биринчи этапта 1800 метрден өйдө тоолуу алыскы шартта жашаган үй бүлөлөргө беребиз. Экинчи этабы менен улам ылдыйлап түшүп кете беребиз да. 1.8 кичине эмерек го дейм. 1.6да же 1.5дан кылбайсыздарбы ошонучу? Анан кийин ушуну мыйзамдаштырып койсок дейм да ошону. Ошо мыйзамда так аныкталган 1800 метр экен. Анан ошо боюнча биздин айылдарыбызда бекиген экен. Андан ылдыйжа өйдө кете турган болсок, кайранда жаңы мыйзам, жаңы уруш талаштар болот да. Биринчи этапта ушуну көрөйлү деп атабыз. Жыйындын жүрүшүндө эл өкүлдөрү өздөрүнүн округтарындагы көйгөйлөр тууралуу маселелерди өкмөткө жеткиришти. Билим берүү тармагындагы китеп тартыштыгы, алыскы аймактардагы ооруканалардын жетишпестиги, ички жолдорду оңдоо сыяктуу социалдык көйгөйлөр дагы деле бар экендигин эске салышты. Шекер Сатыбалдиева, Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.